Экс-президент Курманбек Бакиев апрель баатыры Кайып Шериге жооп берди. Кайып Шери экс-президент Курманбек Бакиевке каршы чыккан 2010-жылдын айтылуу баатырларынын бири болгон. Жыйынтыгында апрель баатыры төш белгисин алган. Тилекке каршы көп өтпөй эле убактылуу өкмөттүн жасаган иштерине нааразычылыгын билдирип төш белгисин таштандыга салган. Акыркы учурларда экс-апрель баатыры апрель окуясында чындыкты башын кылыйтып Жаңы Ордо гезит аркылуу Курманбек Бакиев тууралуу маек берген эле. Бүгүн Курманбек Бакиев Кайып Шериге өзүнүн пикирин билдирди. Төмөндө экс-президент Курманбек Бакиевдин пикирин өзгөртүүсүз окурмандарга жарыя кылабыз. Кайып иним, сенин кайрылууңду окуп чыгып аябай ыраазы болдум. Кыргыз элинде жакшы сөз бар, адашкандын айыбы жок, кечигип барып казыгын тапса деген. Мен сенин ички дүйнөңдөгү бар чындыгыңды кыжылет аралаш айтып, атүгүл өкүнүп жаткандыгы толук түшүндүм. 2010-жыл өлкөнүн келечегин өз элинин тагдырына эмес, өздөрүнүн кара баштарынын кызыкчылыгы үчүн бүтүндөй кыргыз элинин башына азап күндөрдү салышкан убактылуу өкмөттүн бир топ бузуклары сага окшогон миңдеген адамдардын аң сезимин уулап, карапайым элдин жөнөкөйлүгүнөн пайдаланып, өздөрүнүн жасаган иштерин, кылмыштарын бүт мага оодарышып, элди жалгандарга ишендирип коюшкан. Алар кара ниет пландарын 2009-жылдан баштап даярдашып, кандай кылганда Бакиевди элже көрүп калат деген жолдорду издешкен. Ошол кезде өлкөнүн экономикасы мен президент болуп шайлаган 2005-жылга салыштырмалуу кыйла эле өсүп, элдин жашоосу жакшырып, өлкөгө инвестиция тартылып, анын шарапаты менен мигранттардын агымы токтоп калган болчу. Ошондуктан элге мени бокочо көрсөтүү убактылуу өкмөттүн бузуклары үчүн оңой эмес болчу. Алардын бир гана жолу болгон, ал Оту аянтында адамдардын каны төгүлсө гана эл Бакиевден жүз үйлөшөт деген. Алардын жылдап даярдаган пландары ишке ашты. Мени элге жаман аттуу көрсөтүштү. Сен да дал ошолорго ишенгендердин бирисиң. Сендейлер көп экени да чын, жана ошол нерсе мени өкүндүрөт. Куру дооматтын жалган курмандыгы болгондон өткөн жийиркеничтүү нерсе жок экенин өзүмдүн жон терим менен сездим. Кайып иним, 10 жылдан бери адашып жүрсөң да, акыркы көзүң ачылып, акыйкатты аң сезиң менен сезип, кеч болсо да жашырбай элге алып чыкканыңа рахмат. Демек адашып жүргөндөр күн өткөн сайын акыйкатты сүйлөп чыгышы алыс эмес экен. Сенин жеке өзүңө, үй бүлөңө Кудайдын жакшылыктарын каалаймын. Ал эми экөөбүздүн жолугушууга келсек, ачык эле айтайын. Азыркы убакта мен өзүм, үй бүлөм коронавирус деген балеге чалдыгып, бир аз сырколоп турган чагыбыз. Кудай буйрса, келе жаткан жаңы жылдын январь айларында мен сени иним катары сыйлап, Минскиге мейманга чакырам. Жолукканча саламатта бол, деп жазган экс-президент Курманбек Бакиев. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Акылбек Жапаров жөлөк пулун айрым түрү жаңы жылдан тарта 200%га жогорулайт. Балдардын социалдык жөлөк пулу жыл жаңыргандан тарта жогорулай турган Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Коопсуздук кеңешинин жыйынында билдирди. Анын айтымында, ушул жылдын 1-октябрынан тарта ай сайын социалдык жөлөк пул алган балдардын жана бала кезинен ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын жөлөк пулунун өлчөмү 50%га жогорулатылды. 2022-жылдын 1-январынан тартып ал 100%, айрым категориялык 200%га жогорулатылат. Бирок биз муну менен эле токтоп калбайбыз. Келечекте жөлөк пулдун пенсиянын өлчөмүнүн жашоо минимумунан төмөн эмес деңгээлге көтөрүүнүн үстүндө иштеп жатабыз, деген Жапаров. Министрлер кабинетинин төрагасы Коопсуздук кеңешинин жыйынында өкмөттүн азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо боюнча пландары тууралуу да маалымат берген. Анын айтымында, учурда айыл чарбасында 9 кластердик багытты өнүктүрүү боюнча иштер башталды. Бул өлкөнү керектүү продукция менен камсыз кылып, 5 жылдан соң экспортко чыгууга шарт түзөт. Мындан тышкары 17 миллиард сомго чейинки капитал менен турукташтыруу фонду түзүлөт. Мунун ичинен азык-түлүк коопсуздугун сактоо максатында 6 миллиард сомго чейин каражат бөлүп жатабыз. Азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо иретинде бюджеттин тартыштыгына, пандемияга байланыштуу чыгымдарга карабастан биз бир катар салыктарын бошотуу жеңилдиктерди берүү кадамына бардык, деген Жапаров. Жапаров Кытайга ата мекендик продукцияны экспорттоону жогорулатууга багытталган иштер жүрүп жатканын айткан. Ошондой эле дүйнөлүк рынокту биринчи кезекте нукура экологиялык жактан таза продукция менен багындыруу зарыл экенин белгилеген. Булак Аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров анча-мынча саясатчы куралдуу төңкөрүш пландап жатат, аларга катуу чара көрүлөт. Президент Садыр Жапаров Арба KG сайтына маек куруп, айрым саясатчылар куралдуу төңкөрүш пландап жатканын билдирди. Анын айтымында, бийлик аларды билет жана алар шайлоодон кийин кармалат. Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев клубко өлкө башчысы чындап эле аталган басылмага маек курганын тастыктады. Алардын ар бирин билебиз. Президент шайлоодун чөтөрүнө 99%-на кепилдик берерин баса белгиледи. Жапаровдун айтымында, 100% деп Кудай гана бул убада бере алат. Президент бул шайлоодо администресурс колдонулбаган дагы бир ирет кайталап добуштарды сатып алуу жана сатуулардын колдон келишинче тыйып жатышканын билдирди. Куралдуу төңкөрүш кылабыз деп сүйлөшүп жаткан анча-мынча саясатчылар бар. Алардын ар бирин билебиз, далилдер топтолду. Шайлоодон кийин аларга катуу чара көрөбүз. Азыр чара көрө баштасаң шайлоого карата болуп жатат деп тарапташтары кыйкырып чыгат, деди ал. Президенттик администрациянын басма сөз кызматы Жапаровдун айтымында, бул акыркы шайлоо жана мындан ары 5 жыл бою баары саясатты унутуп, өлкө экономикасын көтөрүү менен алек болот. Повод жок эле митингге чыга бергендер катуу жазасын алат. Биз өзүбүз дагы
повод бербейбиз, таза адилеттүү иштейбиз. Тарыхтын ак барактарында калышыбыз керек, максат ошол, деди ал. Январдагы президенттик шайлоонун алдында Жапаровдун жакын досу УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиев дагы ушундай эле сөздөрдү айткан эле. Өткөн жылдын декабрында Ташиев президенттикке аттанган айрым талапкерлер шайлоодон кийин кырдаалды курчутууга камынып жатканын билдирген. Шайлоодон кийин абалдык кандайдыр бир туруксуздаштыруу аракеттер болушу мүмкүнбү? Мүмкүн, бирок анын баарына жол бербейбиз. Бизде баардык маалыматтар бар. Ким эмне кылып жатат, кайсы кандидат ага даярданып жатат. Жада калса документтештирип жатабыз. Шайлоодон кийин ошол талапкерлерге карата чара көрөбүз. Бизде айрым талапкерлер шайлоо кампаниясын жүргүзбөй эле шайлоодон кийин абалды курчутууга даярданып жатканы тууралуу конкреттүү маалыматтар бар. Биз ага жол бербейбиз деп ишенем, айрыкча элибиз ага жол бербейт, деген ал 2020 жылдын 24-декабрында. Жогорку кеңештин депутаттары шайлоо 28-ноябрга белгиленген. Жогорку кеңештин жаңы чакырылышы 90 депутаттан турат. Депутаттыктар 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Парламенттик шайлоо аралаш шайлоо системасы аркылуу өтөт. 54 депутат Бирдиктүү шайлоо округунан пропорционалдуу шайлоо системасы аркылуу шайланышы, ал эми 36 элдик депутат мажоритардык система аркылуу 1 мандаттуу шайлоо округтарынан шайланат. Өлкө боюнча партиялардын жана 1 мандаттуу округтардын жалпы 1300дөн ашык талапкер ат салышууда. Шайлоого 21 саясий партия катышып жатат. Булак аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Сот БШКнын Рыскел Лимонбековду шайлоодон четтетүү чечимин жокко чыгарды. Бүгүн 27 ноябрь күнү Бишкек шаардык административдик соту БШКнын Рыскел Лимонбековду шайлоодон четтетүү чечимин жокко чыгарды. Буга чейин Рыскел Лимонбеков жогорку билими боюнча дипломду мыйзамсыз алган УКМКнын төргө башкы башкармалыгын маалымдаган. Социал-демократтар партиясынын Рыскел Лимонбековдун жасалма диплому бар деген УКМКнын билдирүүсүнө комментарий берип, дипломдун күтүүсүздөн текшерилип, оппозициядагы депутатка басым жасоо аракети менен түшүндүрүшкөн. 24 ноябрда Борбордук шайлоо комиссиясы Рыскел Момбековду шайлоодон четтетүү чечимин кабыл алган. Кийинчерээк Момбеков Борбордук шайлоо комиссиясынын үстүнөн сотко кайрылганын билдирген. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров мурда мен да Шайылдабекованы жаман көрчүмүн. Мурда мен да БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекованы жаман көрчүмүн. Кийин кеп андай эмес экенин түшүндүм. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Коопсуздук кеңешинин жыйынында билдирди. Шайылдабеков шайлоого даярдык тууралуу баяндама жасап өткөндөн кийин өлкө башы анын ишмердүүлүгүнө баа берди. Айрымдары Шайылдабекова кетсин, ушул шайлоону тигинтип, минтип жатат деп жазууда. Ачыгын айтайын, мен да мурда эл сыяктуу Шайылдабекованы жаман көрчүмүн. Баарын ушул аял кылып жатат, Боршойком күнөөлүү болуп жатат деп ойлочумун да. Былтыр октябрь окуясынан кийин Нуржан Кармабековнадан баары суранды, кыйнап же башка кылган жокпуз. Жаңы конституцияны кабыл алып алалы, 3 айда бүтөт. Президенттик шайлоону дайындабай туруңуз. Анан жаңы система менен тарыхтан эски барагын жаап кетели дегенбиз. Болбой дайындап салды, айла жок катыштык, деди Жапаров. Ошондон кийин ал кептин баары Нуржан Шайылдабековада эмес экенин түшүнгөнүн ачык айтты. Кептин баары төбөсүндө туруп алгандарда экен. Нуржан Кармабековна көз каранды болуп көбүн айла жок жасайт экен. Кыргызда балык башынан сасыйт деген сөз бар, андыктан биз башы сасып алсак этеги жакшы болот экен. Ал мыйзамдуулукту тутуп шайлоону таза өткөрүүгө акылы да күчү да жетет экен. Ошон үчүн жаман көрсөм да алып келип кайра кызматка койдум, анткени мыйзамдуулукту орнотууда бизге мындай адамдар керек, деди президент. Анын менен катар Садыр Жапаров мындан арада таза адилеттүү болууга чакырып, чыр чатак жаралса ачык айтып чыгып, чара көрүү керектигин белгиледи. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Урматтуу Москва шаарында жашаган жана эмгектенген мекендештер, Восток Мед стоматологиясына кош келиңиздер. Бардык кызматтар заманбап технология менен көрсөтүлөт. Тиш дарлоо, тиш салуу, протездин бардык түрлөрү, имплантация, тиш агартуу, эң негизгиси жума күндөрү тиш алуу акысыз. Орутпай жана сапаттуу, ыңгайлуу баада дарлайбыз. Консультация бекер. Восток Мед стоматологиясына кош келиңиздер.